биринчи орун алганын мага көргөздү. Менин деле мүмкүнчүлүгүм бар экенин, мен дагы биринчи орунду ала аларымды, менин дагы ошо мээм немис тилине жете алаарын мен түшүндүм. Күлчөмдү жана чыканагымды кайрып алгам да. Адамгерчиликтүү бала аябай, кичипейил. Мен өзүм айткандай эле күткөн эмесмин да биринчи орун алаарымдычы. Умар буйруса бул немис тилине кызыгуусу Умардыкы да абдан жакшы, анткени Кудай буйруса биз апрелдин 25-инде эл аралык сертификатка жылына балдарды дайындап тапшыртабыз. Ошондо былтыр Умар А2 тепкичиндеги эл аралык сертификатка ээ болду. Ал эми быйыл Б1 тепкичин тапшырам деп чоң аракет жасоонун үстүндө. Кудай буйруса ошо Казакстандан бизден ошо Паш проектинин чоңу келет дагы, өзү келип биздин мектептен экзамен алат. Кудай буйруса андан жакшы жыйынтыкты көрсөтөрүнө мен ишенем, анткени жумасына бир жолу мен өзүм дайындам. Ошондо бул 4 бөлүктөн турат, ошондо 4 бөлүгүн мен азыр үйрөтүп жатам, бирок ошондо Умардын жыйынтыгы жакшы көрсөткүчтү көрсөткөн үчүн дагы Олимпиададан орун алып атат деген ойдомун да. Ошо А2 немис тили тепкичинен өтүп, биринчи орун алган болом. Өзүм күрөш менен машыгам жана күрөштү жакшы көрөм. Эң башынан деген өзүм кызыгып калганым айтсам, 5-класстан бери эле кызыгып жүрөм. Себеби деген эң башынан киргенде эле мен үчүн ошо немис тили өтө башкача сезилчү да. Англис тилин себеби мен окуганда ошо көптөгөн адамдар англис тилин окуйт да, сиз айтып кеткендей эле. Ошол себептен ойлочумун, эгер көптөгөн адамдар англисте сүйлөчү, анан көптөгөн адамдар ушу англистени сүйлөп, менден да жакшыраак адамдар бар да, анан немис тилин эгер окусам, анда бул ошол тил негизи өзгөчө, анан өзүнүн грамматикасы дагы өтө кооз, сүйлөгөнү да өтө кооз деп, ошо негизи 5 жаш кичинекей жашымдан бери эле немис тили менен кызыгам. Бирок буга чейин англис тилин жана корей тилин окучумун. Себеби деген эң башынан англис тилин окучумун, себеби деген ошо негизи эле мектеп программасы боюнча англис тили берилет. Ал эми корей тилин чындыгында айтсам, өзүмдүн эсимде жок, эмне болуп, бирок 4 жашымдан баштап 5 жашка чейин корей тилин окугам. Умардын баалаган сапаты бул адамгерчиликтүү бала аябай, кичипейил, өзү дагы иман жолунда жүрөт. Андан тышкары Умар жалаң бешке окуйт. Спорт менен абдан кызыгып машыгат. Өзүнүн дагы көп медалдары бар. Чоң жетишкендиктерди көрсөтүп жүрөт. Бир гана Кыргызстанда эмес, чет жакка да чыгып, жыйынтыктары чоң да бул Умардыкы. Негизинде эле ошо Олимпиада жөнүндө айтып кетсек эми, мен үчүн Олимпиада өтө мындай күдүсүз нерсе болчу да. Өзүм деген салыштырсам, башка окуучуларга караганда мен немис тилин жаманыраак окуйм. Себеби мисалы биздин группабызда Султан деген бир классташым бар. Ал деген немис тили менин оюмча менден жакшыраак билет, грамматикасы да жакшыраак, сүйлөгөнү да шашпай жакшы, диктасы жакшы. Ошол себептен ойлогом, ошо Олимпиадада Султан отат деп. Бирок болсо, альхамдулилля, Кудай Таала айттыр. Тагдырымда мен ошо биринчи орунду алаарымды жазылыптыр. Ошондуктан ошо альхамдулилля биринчи орунду алдып. Негизи деген өзүм айткандай эле күткөн эмесмин да биринчи орун алаарымдычы. Себеби деген ошо өзүм дагы көп дарынданчу эмесмин да. Кичине кээде жалкоолонуп, кээде туура эмес темаларды түшүнбөй жатып, ушинтип кыйналчумун. Ошол себептен ойлочумун да, олимпиадалардан биринчи орунду ала албайм деп. Анан А2 олимпиадасына мен өзүм негизи жөн эле кызыгып болуп, мен үчүн тажрыйба болсун деп А2 олимпиадасына баргам да. Умар ушул мектеп ичиндеги ийгиликтеринен тышкары дагы кандай коомдук иштерге катышасың деп, ушул күнгө чейин мен Умардын ушунча көп ийгиликтери бар экенин, ушунчалык көп сыртка чейин чыгып, Кыргызстандан тышкары мамлекеттерге барып катышып, ийгиликтер жаратып, медаль алып келгендерин мен жакын арада билдим. Ушунчалык Умардын жөнөкөйлүгүн мен мурда эле байкачумун, бирок ушунчалык ийгиликтерин айткандан да тартынып жүргөндүгү жөнөкөйлүгүн түшүндүрөт, жөнөкөйлүгүн билдирет деп ойлойм да. Абдан
класс арасында дагы өзү кадыр барктуу да, балдар ушунчалык сыйлайт, анткени өзүнүн жүрүм туруму менен дагы айырмаланып турат да. Өзүмдүн кызыкчылыгым жөнүндө айтып кетсем, анда бул сиз айткандай эле күрөштүн кайсы түрү дегенде эркин күрөш. Негизинен мен өзүм тандаган эмесмин да, кайсыл күрөшкө барсам деп. Бирок болсо күрөшкө баргым келет деп атага айтканда, ата мени эркин күрөшкө жаздырып салган да. Башында мага бул өтө татаал болуп сезилчү. Жана негизи эле бул өтө оор жана көптөгөн аракеттерди талап кылган спорт болуп саналат. Ошол себептен бул мага өтө оор сезилген. Бирок болсо бир канча жылдар өткөндөн кийин, бир жыл өткөндөн кийин өзүм түшүндүм да, мага классикалык жана негизи эле кыргыз күрөш же башка күрөштөргө караганда эркин күрөш жакшыраак берилет. Бул эркин күрөш мага көбүрөөк жагат экенин түшүнүп, ошо атама өтө чоң рахмат айттым да. Эркин күрөштү мен өзүмө жактырдым, себеби деген ошо өтө көп талап аракет керек да. Ал эми мен аракет кылганды өтө жакшы көрөм жана дайыма эле ошо аракет кылып алдыга жылганды жакшы көрөм да. Ошол себептен менин оюмча эркин күрөш бул өтө жакшы турат. Ошол себептен мен эркин күрөштү тандадым. Негизинен эркин күрөшкө мен эң биринчи жолу 12 жашымда келгем. Жана 12 жашымдагы эң биринчи машыгуум эсимде эле. Айтып кетейин десем, анда өтө оор болчу да. Мен деген ал убакытта өзүм эле машыкчумун. Мисалы, үйдөгү эле машыгууларды кылчумун, отжимания, приседания жана башкалар болчу. Анан эң биринчи машыгууга келгенде бул мен үчүн өтө оор болчу да. Себеби деген ошо негизи эле ал күнү өтө оор күн болчу экен, анан соревнованиянын алдында күн болчу экен. Ошол себептен өтө оор тренировка болуп, анан мен үчүн бул өтө оор сезилди да. Бирок бир канча убакыттан кийин өзүм түшүндүм, ушул машыгуулар, ушул оордуктар, ушул негизи эле көптөгөн нерселер мага жүрөгүмө жагат, өзүмдүн рухума жагат жана өзүмдүн денеме жагат экенин түшүндүм. Ошондон бери мен 3 жыл эркин күрөшкө катышам. Өзүмдүн жетишкендиктеримди айтып кетсем, анда бул өзүм эркин күрөш менен жарашам, машыгам. Бирок болсо бул мен үчүн жөн эле кызыктырган спорт да. Мындай хобби деп айтса болот. Умардын бул билим жагынан, андан тышкары коомдук иштерге көп катышып, өзүнүн ийгиликтерин мектепке көрсөткөндүгү биз үчүн, бул Умардай балдардын мектепте окушу, жүрүшү биз үчүн сыймык. Биз Умардай балдар көп, бирок ушундай биздин могу олимпиада аркылуу гана билинип чыгып атат. Биз мындай балдардын көп болушун да каалайбыз и сыймыктанабыз. Эң биринчиден мен ойлойм, ошо мунун баарына Аллах Таалага болгон мактоолор болсун. Чындыгында Аллах Таала гана мага жардам берди. Эгер жардам бербесе, чындыгында мен биринчи орунду ала албайт болчумун деп ойлойм. Ал эми экинчиден болсо, эң мага таасир берген менин апам жана менин немис тилинен окуган эжем болду да. Себеби деген ошо негизи эле немис тилинен окуган эже мага ушул жолду көргөздү, ушул илимди берди. Ушул илимден тышкары дагы мага бүт мотивация берип, каалоо тилекти берип, ушунун баарын мага эжем берди. Немис тилинен өткөн. Ал эми апам болсо ушул илимдерди, апам өзү негизи немис тилин билбейт да. Бирок ага карабастан дайыма мага жардам берип, дайыма мени түшүнүп, эгер бир жер оор болсо же бир жер татаал болсо, анда дайыма менен чогуу окуп, менен чогуу жардам берип, ошо немис тилинен биринчи орун алганга эң биринчиден Кудай Таала, экинчиден менин эжем жана үчүнчүдөн менин апам өтө чоң жардам берди деп ойлойм. Бирок ошондой эле үчөөнү айтып кетпестен, менин досторум дагы өтө көп мага жардам берди. Себеби деген ошо биринчи орунду Б1 тепкичинен алган Аклай дагы айтып кетсем, ал мага дайыма максат сезилчү да. Аклайда жакшы немис тилче сүйлөш, Аклайда жакшы өзүн жакшы сезүү, негизи эле Аклайда жакшы, менин зээнимим да жакшы болсо деп ойлочумун да. Ошондуктан Аклай, Султан дегендер мага максат берип, мага мотивация берип, мага каалоо берип, ошо немис тилин изилдегенге, немис тилине көбүрөөк окуганга мотивация берип, жардам берди. Ошо биринчи орун алган мага көргөздү. Менин деле мүмкүнчүлүгүм бар экенин, мен дагы биринчи орунду ала аларымды, менин дагы ошо немис тилине жете алаарын мен түшүндүм. Ошондуктан мен эми чечтим. Биринчи орун алгандан кийин ушул заматта эле чечтим мен немис тилин окуйм, эч качан бир да күндү өткөрбөйм, немис тил сабагын кылбай дагы. Ошондуктан менин алган оюм бул деген эң биринчиден немис тилди көбүрөөк окуйм жана түшүнөм. Мен дагы мүмкүнчүлүктөрүм немис тилин түшүнгөнгө жана негизи эле немис тилини гана эмес, башка тилдерди, башка мүмкүнчүлүктөрдү, башка темалар дагы мен үчүн күчүм жетет жана ошол үчүн мен дагы
биринчи орунду алып ийгиликтерге жете алам деп түшүндүм. Ошол себептен мен эми көбүрөөк аракет кылганга жана негизи эле көбүрөөк өзүмө ишенгенге ушундай ойлойм да. Аякта өтө көп балдар бар, өтө көп жакшы окуган балдар бар, зээндүү балдар бар, менден күчтүүрөөк балдар бар, жана менден эртерээк немис тилде окуган балдар бар. Ошол себептен мен өзүмө көбүрөөк ишенбейм ишенгенге караганда. Бирок менин оюмча эң туурасы бул апам айтып кеткендей, бул бүт калган ишти Аллах Таалага гана берип коюп, анан өзүң канчалык аракет кыласаң, ушунчалык аракет кыл. Эгер сен биринчи орунду алып Австрияга уча турган болсоң, анда сонун болуптур, альхамдулиллах деп майлап беребиз деди да. Ал эми утпасаң эч нерсе эмес, чындыгында бул сенин тагдырыңда жазылган экен, жана утпасаң дагы башка мүмкүнчүлүктөрүң бар болот. Бул сага жакшыраак болгон, ошондон Аллах Таала сага ушундай жазылды, ушундай болуп калган дейт. Ошондуктан мен ушулой менен Австрияга учам деп каалоо тилейм. Ушундай эле Австрияга учууга көптөгөн каалоо тилегим жана аракеттерим бар. Бирок болсо чындыгында бүт ушул ишти жыйынтыгын утамбы, утпаймбы, утуламбы баарын Аллах Таалага гана калтырдым да. Умардын бул билим жагынан андан тышкары коомдук иштерге көп катышып, өзүнүн ийгиликтерин мектепке көрсөткөндүгү биз үчүн бул Умардай балдардын мектепте окушу, жүрүшү биз үчүн сыймык. Биз Умардай балдар көп, бирок ушундай биздин олимпиада аркылуу гана билинип чыгып атат. Биз мындай балдардын көп болушун да каалайбыз и сыймыктанабыз.